Жоробек үйүнө кара булуттай түнөрүп кирди. Телефондон аялың каза болду деп укканга бар анын жашоосун аңтарып, максаттарын биротоло талкалап кеткенсиди. Жубайы Барчынайды ал өмүрүндө биринчи жолу балдар үйүндө кезиктирген. Аны көрөр менен жүрөгүндө кандайдыр жакшы көрүү сезими пайда болгонун ал ошондо эле билген. Дайым ага жакшы сүйлөп, ыйласа колдорунан кармалап, өмүр бою сени жакшы көрөм, сени ушинтип коргоп өтөм деп эркелетер эле. Аны көргөн тарбиячылар, мугалимдер өздөрүнчө сүйлөшүп, бул экөөнүн жаны бир, экөө төрөлгөндө эле маңдайына бири-бирин сүйүүгө жаралган окшойт деп тамашачыны аралаш кубаттап кеп кылышар эле. Ырасында эле чыныгы сүйүү, чыныгы махабаттын үлгүсү Жоробек менен Барчынайдын сүйүүсүндөй, экөөнүн ортосундагы мамиледе сезилчү балдар үйүндөгү мугалимдерге да, тарбиячыларга да, окуучуларга да. Ошентип мезгил зымырады. Жоробек армияга чакырылып, кызматын өтөп келген соң Барчынайга үйлөндү. Кудай аларга бир уул, бир кыз берди. Ар кимдерге телефон чалып, жакындарына кеңеш салып отуруп уулуна Айтегин жана кызына Айбике деген ысым беришти. Кенен, жарык, батирлүү да болушту. Ушундай бактылуу учурлар өмүр өткөнчө ушундай болуп кулпура берилчүдөй. Бул бакытты эч бир нерсе буза албастай туйлар эле Жоробекке. Көрсө тагдырдын даярдап койгон тамашасы башкача болуп чыкты. Аялдамада бейкапар турган жубайын мас болуп алып машина айдаган бир шүмшүк неме ала салдырып барып сүзүп кетти. Ошол мүнөттөн тартып жашоонун мааниси, бактылуулуктун баркы заматта кайдадыр житти да кетти. Эң бир сүйүп күйүп урматтаган жакын адамын, эки чырактай бир уулдун, бир кыздын мээрбан апасын ажалга жолдуруп отуруп калды. Башы зыңылдап ооруп, көкүрөгү зилдеген ата үйүнө келер менен астынан уулу кызы чуркап чыгышты. Ата, эмнеге сен жалгызсың? Апам кайда? Деп сурады кызы такылдап. Жоробек эч үн катпастан жатуучу бөлмөгө карай буттарын араң шилтеп кирип кетти. Чырактай уулуна, кызына чындыкты айта алган жок. Эми бул үйгө алардын апасы эч качан кайрылып келбей тургандыгын, алар эми апасын такыр көрбөй тургандыктарын айтууга эрки жетпеди. Тек гана үстүндөгү шыпты тиктеп, максатсыз тунжурап, үнсүзсүз жата берди. Эмнени ойлоп жатканын, эмнени ойлоо керектигин түк билбей, беймаксат көздөрүн жумуп кыйлага жатты. Бир маалда эшиктин үнү кыйч этип, уулу башпакты да акырын шыбырап, "Ата, Айбике көзүн курсабыз ачты", деди жалооруп. Жоробек каңгыган бойдон орунан турду да ашкана жака шалдырап басып барды. Кастрюлдагы муздак шорпону көрдү да аны ошол бойдон кармап, уулу менен кызы отурган үстөлгө алып келип, "Ушуну ичкиле, курсаңар тойгузгула", деп күңк этип, сыртка короого чыгып кетти. Ал тек дүйнөсү аңгырап, ушу тапта өзү жалгыз болгусу келди. Уул кызынын бири-бири менен шыңкылдашып күлгөнү, өз ара тийише сүйлөшкөнү негедир анын кыжырын келтирди. Аңгыча кошунасы Рапахан эженин калтыраган үнү чыкты. "Жоробек, менин укканым чынбы? Кантип эле? Барчынай кече эле жүрбөдү беле?" деди ал ыйламсырап. "Ооба эже, чын. Чынын айтсам мындан ары менин жашаам да келбей калды", деп ичине толгон букту сыртка буу этип чыгарып ыйлап жиберди. "Кой балам, ыйлаба. Азыр өзүң жөн демес, тиги чырактай болгон уулуң, кызың тууралуу ойлой турган учур. Белди бекен бу. Баса тиги машина менен сүзүп кеткен мас айдоочуну эмне кылмай болушту? Аны 5 жылга соттошот, 2 жылдан кийин кайра кое беришет деп уулум айтты го. Тобо, ушундай ичип алып айдап, адам өмүрүн кыйгандарга бизде чара көрсө болбойбу?" деди Рапахан эже кайгырып. Аны чарасыз тиктеп турган Жоробек башын жерге шылкыйтып, "Чара көрө алышпаган ошол да. Эчтеке эмес. Жубайымды сүзүп кеткен келесоону мен өз колум менен жазалайм. Аны жазалоо менин өмүрүмдөгү башкы максатым болот эми", деп муштумун түйүп кыжынып койду. 2 күндөн кийин Рапахан эже дүкөндөн келатып, Жоробектердин үйүнө башпага кетүүнү чечип, маркум Барчынайдын сөөгү качан жерге берилерин сурамакка үйдүн эшигин акырын черткиледи. "Ким бул?" деген кыздын калтарыган үнү чыкты ары жактан. "Айбике, садагасы, атаңды чакырып коесуңбу?" деди аял. "Атам да апам да үйдө жок. 2 күн мурда атам бизди сырттан кулпулаган бойдон кайра келе элек. Биз абдан коркуп атабыз. Курсагыбыз да ачты. Бирдеме жегибиз келип атат", деп ыйлай бышактап кирди кыз. "Байкуштарым десе, чыдай тургула. Мен участковый милицияга барып келейинчи",
деп көчөнү бойлой кайдадыр жөнөдү. Ошол эле күнү үйгө милициялар келип, кичинекей бала менен кызды алып кетишти. Анын эртеси экөөнү тең балдар үйүнө тапшырышты. Айбике апасынын келеринен үмүттөнүп, күтүүнүн үстүндө болду. Айтегин болсо негедир апасына да, атасына да таарынып, алар бизди атайлап таштап кетишти деп кекенди. Тултуюп, бирок кайсы айыптар үчүн таштап кеткенине акылы жете бербеди. Сен Рапахан апага арызданбаганда, милициялар бизди бул жака алып таштамак эмес. Мунун баарын сен кылдың, деп карындашын жөөлөдү. Айтегин, сабыр кылчы. Биз баары бир экөөбүз жалгыз үйдө ачка отура алмак эмеспиз. Анан калса атам, апам кайда кеткен, качан келери деле белгисиз да. Балким алар шашылыш командировкасы чыгып, ошол жака кетишкендир, деди карындашы үмүттүү карап. Мунун баары калп экенин сен билип эле турасың да. Алар бизди атайлап эле таштап кетти. Мен аларды жаман көрөм. Өтө таарындым аларга. Кечирбейм аларды эч качан. Өтө саткындар десе, деди бала түктөйүп, ачуусу келип. Анан кайра Айбикенин чачына сылап, Айбике, кел уодалашалы. Экөөбүз эч качан бири-бирибизди таштабайбыз. Макулбу? Деди. Ооба, биз дайыма чогуу болобуз. Бири-бирибизди таштабайбыз. Уада берем, деди карындашы. Мен да сага уада берем. Эч качан сени таштабайм. Дайыма сага карам болом, жардам берем. Эч кимге таарынтпайм, деди кайраттуу үн чыгарып Айтегин. Арадан бир канчалаган жылдар өттү. Айтегин менен Айбикенин балдар үйүндөгү күндөрү өтүп жатты. Экөө тең жакшы окуган, тартиптүү болуп чоңоюп жатышты. Бирок ал экөөнү асырап алабыз, багып алабыз деген бир да асырама үй бүлө чыкпады. Анан калса экөөнү өз-өзүнчө бөлүп, аргасы үй бүлөгө берүүнү да балдар үйүндөгү жетекчилик каалашкан жок. Анткен күндө деле экөөнү бирдей багып алууга баары бир эч ким деле чыкмак эмес. Балдар үйү менен коштошо турган кураката чыгышты. Мамлекеттин камкордугу менен экөөнүн ар бирине бир бөлмөлүү батир берилди. Бири-бирине өтө ынак өсүп калган экөө өзүнчө бөлүнүп кантип жашайбыз дешип, батирлерин эки бөлмөлүү батирге алмаштырып алышты. Айбике медициналык окуу-жайга тапшырууну чечти. Ал эми Айтегин болсо тез жардам кызматында фельдшер болууну көздөдү. Билесиңби Айтегин, биздин ата-энебиз эмне болду экен? Мен аларды дайыма ойлойм. Биз аларды кантип болсо да табышыбыз керек, деди бир күнү Айбике. Айбике, биз чоңоюп көп нерсени түшүнө баштадык. Менимче, оболу апам бизди таштап, башка күйөө таап кетип калган. Андан кийин аны билген атабыз да бизди таштап, өзүнүн теңин таап кетип калды болуш керек. Интернатта окуп жүргөндө деле ошентип ажырашып кеткен окуялар тууралуу экөөбүз көп эле угуп жүрдүк го. Болду эми, атабызды да, апабызды да унутайлычы. Ата-энебиз бизди сатып кетти. Андай нерсе эч качан кечирилбейт, деди кайдыгер. Анын айтканына анча көңүлдөнбөгөн Айбике үмүттөнө, койсоңчу, балким алар биз жашаган мурдагы үйүбүзгө келип жашап жатышкан чыгар. Бир барып көрбөйлүбү? Турмушта ар кандай татаалдыктар, учурлар болот. Балким ата-энебиз ошондой акыбалга кабылышкандыр. Суранам, экөөбүз мурда жашаган үйгө бир барып көрөлүчү, деди кыз. Макул, балыша барайлы. Бирок атамды, апамды аяганым үчүн эмес, алар бизди таштап кеткенин өз көзүбүз менен барып көрүү үчүн барууга макул болуп жатам, деди бала. Эртеси экөө ээрчишип интернатка барышып, интернатка келгенге чейинки үйдүн дарегин бир ооздон сурашты. Силер эми чоңойдуңар. Баарын ачык айта берсек болот. Ачыгын айтсак, силердин апаңар каза болуп калган. Атаңар болсо көптөгөн жылдар бою түрмөдө эле. Азыркы убакта кайда экени белгисиз бойдон дайынсыз. Мурдагы жашаган үйүңөрдүн дарегин берсе берели, бирок ал жерде азыр башка адамдар турушат. Балким кошуналары силердин атаңар тууралуу кандайдыр маалыматтарды беришер, деп дарек жазылган кагазды интернаттын жетекчиси кызга сунду. Кантип эле апам каза болгон, деп ыйламсырады кыз. Анткени ал апасы да, атасы да жашоодогу кандайдыр бир тоскоолдукка кабылган деп ойлоп, баарыбыз кайра аман эсен табышабыз деп көптөн көп үмүт кылчу. Интернат жетекчиси кайра жоошута сүйлөп, мен мындан башка маалымат деле билбейм. Мурдагы үйүңөргө барып көргүлө. Кошуналарыңар балким көбүрөөк маалымат билер. Айбике кызым, сен кайгыга алдыра бербе. Кантсе да жаныңда агаң бар турбайбы? Ошого жөлөн, ошого таян, баары жакшы болот деп сооротууга аракет кылды. Бала кыз экөө кол кармашып мурдагы жашаган үйүнө келишти. Баары тааныш, баары жакын баягы үй. Аны көрүп кыздын көзүндө жаш пайда болду. Айтегин болсо камырабай, карындашынын колун коомай кармап кысты да кайратына келди. Саламатсызбы?
Siz bul üýde köpden beri turasızbı? Dep surady Aýbyke çetirekde oturguşda oturgan kempirden. Oba, köpden beri jaşaým. Ömür boyu uşul jakda jaşadym desem de bolat, dedi Rapakan ene. Al kızı menen jigitdi öňüle garap. Siler kimdir biröni izlep jüresiňer baldarym. Men bu jerde adyr kimdir jaşap atkanyn, murda kimdir jaşap ketkenini öte jakşy bilem, dedi kızıga. Biz Kaýypovlaryň üý bileşinenbiz. İlgeri bala çagybızda uşul üýde turçubuz. Menin atym Aýbyke. Agamdyn aty Aýtegin. Siz bizdi bilesizbi? Dep aýtdy kız. Albette bilem baldarym. Ho, Hudaý, siler boy jetip çoňoýup kalgan turbaýsyňarby? Kantyp silerdi unutaýyn. Esiňerdebi, ataňar silerdi gulpulap ketip kalganda, silerdi baýkap kalıp milisiýa çakyrtmadym bele. Hany kantyp unutaýyn. Men Rapakan apaňar emesmbi? Tanydyňarby? Naýymdaryn dese. Kızım sen apaňa guýup goýganda okşaş bolup dursun. Bu ulum bolsa atasynyň ele özü. Teň uşunday sonun üý bile bir gündün içinde talgalanyp kalganda içim açşat, dep kaýgyga bata düşdi kempir. Rapakan apa, aýtyp beriňizçi. Biz gançada kiçineke bala bolup bilbey kaldyk. Atam menen apamdyn tagdyry emne boldu? Dep gözünün jaşyny arçyp kempirden jalooruy surady bala. Kempir oorulu tunup, bularyn apasy aýaldamada beýkapar turganda mas kişi aýdagan maşyna gelip süzüp kaza bolgonyn. Oşol gyrsyktуу okuyadan keyin atasy özün jogotup açуулanyp, juwaýyn süzüp ketken adamdy özü jazalamakçy bolup, any öldürүүgө hareketlengende anysy işke aşpay, kılmyş üçin sottolup türmege geçilip ketkenin, oşondan tartany hiç görbegendigin bojurap berdi. Bul üýüňer köpke çeýin aňgyrap boş durdy. Anan 7 ýyl murda biröler gelip jaşaýy başlady, dedi kempir üçkürüp. Ataňar apaňardy öte gaty süýçü. Any jogotgandan keyin azaga batyp, kaýgysyna munup çyday albady. Syýaga aldy ele apaňaryň artyndan ketken boluş gerek, dep goşumçalady al. Hatabızda azyr tiri emes dep oýlaýsyzby? Dedi Aýbyke üýnü buluga. Owa, ta goşenty oýlaým. Antpesi al üý bilesin, baldaryny aýabay jakşy görer ele. Emgiçe silerdi izlep tap jolukmakga, dep ulutundy kempir. Murda jaşagan üýün görüp bir gaýgyrsa, kempirdiň aýtgandaryny ugup dagı tunjuray, Aýtegin menen Aýbyke üýüne suz gaýtışdy. Jigit özüni ödü işten tildep, atasy menen apasyna yksyz tarnyp jürgenini oýlap, özün geçire albady. Oşenti wagt öte berdi. Tagdyr nasibi menen Aýtegin feldsher bolup, tez jardam hyzmatynda işleýe başlady. Aýbyke bolsa institutga tapşyrdy. Bir günü jigit öz jumuşunda nömetde turgan ele. Awa raýy suwuk tartyp, çykyroň başlalyp kar jaýy başlagan. Joldor taýgak, maşineleriň köpdügünden jol tygyny bolgondukdan tez jardam maşineleri jolda tez jürünün ornuna 1 saattap tygynda turup kalyp jatgan uçur ele. Bir malda malymdama bölmesinden çypylykdagan medsestra "Jigitler, wagzalda bir selsayak bomur suwukda toňup ölgeni jatat" dep çalyşdy. "Batyrak maşineni jürgüdgile, bara galaly" dep şaştyrdy. Aýtegin ornundan ykşa oturup, halatyn şaşpay giyip, maşine tarapga garaý jönödü. Kıştın suğuna çyrgyp, uşul nömeti erterek ayaktaşın, erterek üýüne barıp jyly çaý içip, es alyp uktony galap durdy. Aňgyça güýgümde girip kaldy. Jolda maşinelerde azaýyp, tygyndarda derlik jogolup, jol boşoý düşken ele. Tez jardam brigadasynyň jigitleri göçödögi gaýdagy bir selsaýaka baryny ança dele galabay turuşkan. Oşentsida iş mildetine jaraşa baruga tura geldi. Darek boýunça barışsa selsaýaktyn denesi seýleýip toň kalpdyr. Aýtegin anın tamyryn garmap, kıymılga geltirүүgä hareketlendi. Selsaýak bolsa jarymjan birdemelerdi güýrep, tüşünüksiz süýlenip, gaýra es üçin jogotup jatdy. Any maşinege salyşyp jakynrak jerdegi bir oorukanaga alyp jönöşdi. Aýtegin jol gatar gözün jumup ürgülöý getdi. Selsaýak bolsa birdemelerdi güýrep, gaýra üň gatpay tynçyp kalyp jatdy. Bir malda al, "Gaýa ergile meni. Üýde meni oğlum, kızım gütüp atşat." Aýteginim, Aýbykem gütüp atat. Barçyn aýymdagy gütüp atat men üýde. "Gaýa bergile, ketem" dep gaty bakyrdy da darro tynçyp kaldy. Any ukkan Aýtegin darro selsaýaktyn janına barıp tizile guşaktady. Hadyr ele ukkan sözlerge işenbey, selsaýaktyn golun garmalap, anyň golundagy tanyş entamgany gördü da eçkiri uýlap jiberdi. Janyndagy selsaýak atasy ekenini alyp düşündi. Maşine oorukanaga jetip, betapda alıp kirmek boluşkanda aljakdyglar, "Biz selsaýakty gabyl ala albaýbys. Bölmelerden bary tola. Orun jok.
Oğrulular koridorlarda жатат деп nömetçi медсестра таптакыр каршы болуп туруп алды. Ачуусу бетине чыккан Айтегин: "Эмне, бул киши адам эмеспи? Сел-саяк үйү жок деп турасыңарбы? Бул киши сел-саяк эмес. Мунун үйү бар, аты жөнү бар. Анын фамилиясы Кайыпов, аты Жоробек. Бул киши менин атам" деп кыйкырды. Тез жардам машинесинде чогуу келген медсестра кыз буга аябай таң калып, ал эми оорукананын кызматкерлери сел-саякты колдошуп, түшүрүшүп, ооруканага алып киришти. Атасын тиешелүү бөлмөгө жаткырышкан соң, Айтегин керектүү дары-дармектерди алып келе калып, мед кызматкерлерге тапшырып, 2 сааттан кийин кайра акыбалды билүү үчүн келмей болду. Бул кабарды уккан Айбике да ооруканага жетип келип, атасы жаткан бөлмөгө кирди. Атакеси дээрлик өзгөрбөптүр деле. Өңү, жүзү ошол эле ойдон. Болгону карлыктын тырыштары жүзүнө уялаптыр. Турмушта кыйла кыйынчылыктарды көргөзгөнбейм. Bir убакта көзүн ачкан Жоробек кызын көрүп шыбырай сүйлөдү. "Сүйүктүм, жубайым, барчынайым, сени түшүмдө көрсөм деп канча Кудайдан тилендим. Акыры өңүмдө көрдүмбү" деп жылмая карады. "Ата, бул апам эмес, бул сиздин кызыңыз Айбике. А мен Айтегинмин. Бизди тааныдыңызбы?" деди толкундана баласы. Жоробек бир самга уулун кызын карап турду да, шолокто уйлап жиберди. Ал өз көзүнө адыркы болуп жаткан окуяларга ишене албады. Чынында ал балдарын көрөм деп ойлобогон эле. Баарынан үмүтүн үзүп койгон болчу. "Мени кечирип койгула, чырактарым. Мунун баарына мен күнөөлүмүн. Апаңарды сүзүп кеткен адамга кекенип, кек кубай мен силердин келечегиңер жөнүндө ойлошум керек болчу. Өтө арасат акыбалга кезигип, өзүмө да силерге да залал кылдым. Акылмышкерди болсо өзүм ойлогондой жазалай деле алган жокмун" деп шылкыя ыйламсырады ал. "Атаке, неге сиз бизди издеген жоксуз? Кийин деле уулум кызым кайда болду экен деп издесеңиз болот эле го. Жашооңузду кайра баштан баштасаңыз болмокко" деп сурады уулу. "Жок балам, менде андай мүмкүндүк болбоду. Мен 6 жыл абакта отурдум. Түрмөдөн чыгып келген соң биздин үйдө башка адамдар жашап жатканын, а силерди интернатка тапшырып салышканын билдим. Силер менен жок дегенде көрүшүүнү албетте кааладым. Бирок мага мүмкүндүк беришпеди. Оболу иште, акча тап, үйлүү бол, анан гана балдарыңды өзүң алып чогуу жашоого болот дешти. Мен кыйла аракет кылдым. Бирок турмуш мени мүңкүрөттү. Өзүмдү өзүм жеңе албадым. Куурап, жоголуп, араккештик турмушка берилип кеттим. Анан кайра абакка камалдым. Ошентип жашоом бар менен жоктун ортосуна айланды" деди үнү калтыраган, бети чүрүшкөн Жоробек. "Атаке, эми бардык азаптар бүттү. Баары жакшы болот. Ооруканадан чыккан соң биз менен чогуу биздин үйгө барасыз буюрса" деп жылмайды кызы. "Айтегин экөөбүз эми сизди талаага таштабайбыз. Баарыбыз чогуу болобуз" деп атасынын колун кармалады Айбике. "Уулум, кызым, айланайындарым. Буюрса ооруканадан чыксам, апаңардын мүрзөсүн табалы. Мен аны табууга канча аракет кылдым, таба алганым жок" деди атасы кайра көзүнө жаш алып. "Аны да табабыз ата. Буюрса табабыз. Баары жакшы болот" деди уулу атасын сыга кучактап. Кызы менен уулу канча мезгилдер бою көрбөгөн атасын таап, жетине албай турушту. Атабыз бар деген сезим аларды бакытка бөлөп турган эле. Турмуштун соккусуна кабылып, далай кордук азаптардан жалкыган атасын экөө тең аяп, "Буюрса атабызды бактылуу кылабыз. Эми бизде баары жакшы болот" деген сезимге балкып, Кудайга ыраазы болуп, үчөө тең бири-бирин катуу кучакташып жылмайышты.